Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча 5-класстын материалында берилген заттык маданий эстеликтер эмнени үйрөтөт деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Алгач эле сабактын максатына көңүл бурабыз. Бул сабакта биз заттык маданий эстеликтер жөнүндө маалыматка ээ болот экенбиз. Заттык маданий эстеликтер аркылуу тарыхты изилдөөгө болоорун аныктайт экенбиз. Заттык маданий эстеликтерге аяр мамиле жасап, кийинки муунга өткөрүп берүү керектигин билет экенбиз. Заттык маданий эстеликтер адамзаттын эмгегинен жаралып, адам колдонгон бардык нерселер заттык маданий эстеликтер деп аталат. Заттык маданий эстеликтерге эмгек куралдары, үй тиричилигинин калдыктары, кооздук жасалгалар, кийим-кечелер, тыйындар, медалдар, курал-жарактар, турак жайлар, көрүстөндөр, казыналар жана башкалар кирет. Алар арадан миңдеген жылдар өтсө дагы жер алдында катылып жата берет. Заттык маданий эстеликтердин тарыхты окуп үйрөнүүдө мааниси зор. Байыртадан эле адам баласы жер алдынан адамдын жана малдын сөөктөрүн, эмгек куралдарын, идиш-аяктарды, ар кандай кооздук буюмдарды табышкан. Андагы сатууга боло турган баалуу буюмдарды соодагерлер соодалап турушкан. Кийинчерээк коллекциялар түзүлүп, эски буюмдарды же заттык маданий эстеликтерди жок кылууга тыюу салынган. Өткөн доорлордогу курулуштардын көпчүлүгү кыйроого учураса, айрымдары тарыхтын жандуу күбөлөрү катары сакталып, табиятка кооздук тартуулап турат. Алсак, дүйнөнүн 7 кереметинин бири болгон Египет пирамидаларын алалы. Дүйнөнүн 6 керемети жок болуп, жалгыз Египет пирамидалары жана алардын жанындагы аскадан чегилип жасалган сфинкс күнү бүгүнкүдөй сакталган. Мындай заттык маданий эстеликтерди тарых илиминин бир тармагы болгон археология илими терең изилдеп, адамзаттын өткөндөгү тарыхын тактайт. Археология адамзаттын өткөндөгү тарыхын зат түрүндөгү сакталып калган буюмдар боюнча изилдөөчү илим. Археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн адамдар археологдор деп аталат. Археологиялык изилдөө жана казуу иштери Кыргызстандын аймагында 19-кылымдын экинчи жарымынан баштап жүргүзүлүүдө. Табылган археологиялык эстеликтердин жашын кантип аныктоого болот? Катуу жер титирөө, суу ташкыны, жер көчү сыяктуу табигат кырсыктарынын негизинде нечендеген үйлөр кыйрап, топурактын суунун көчкүнүн алдында калат. Бирок бар нерсе жок болбойт деп акылмандар айтышса, ага дароо эле ишенүүгө мүмкүн эмес. Көрсө, акылман ата-бабаларыбыз жаңылбаптыр. Жер алдында сакталып жаткан буюмдар, курулуштар, ар кандай заттык эстеликтер адамзаттын баш өткөн тарыхын кошо сактайт турбайбы? Анткени адамдар жашаган жерде дайыма жердин үстүңкү кыртышы көтөрүлүп турат. Өзүңөр байкоо жүргүзгүлөчү.
кичинекей кезиңерде корооңордо жаткан таш менен силер көп эле ойносоңор керек. Азыр аны карасаңар, топурак алдында бастырылып калып, таштын бети араң көрүнөт. Жер кыртышы өсө берет. Жыл ичинде сантиметрлеп, жүздөгөн жылдар ичинде метрлеп катмарланат. Ошол жүздөгөн жылдар бою жердин өсүп турган кыртышы маданий катмар деп аталат. Ал эми кыртыштын катмарында силер ойногон, таш жоготкон оюнчугуңар сакталып калат. Археологдор эски шаар калдыгын изилдеп жатышып, маданий катмарлардан табылган буюмдарга карап, анын жашын аныкташат. Табылган буюм кайсыл мезгилге таандык экенин маданий катмар айтып берет. Археологдордун иш ыкмасы. Археологдор изилдөө иштерин баштоодон мурда изилдей турган жерин аныкташат. Кыргызстанда андай жерлер өтө көп. Байыркы замандарда Улуу Жибек жолунун чордонунан орун алган Ала Тоо аймагында дүркүрөп өскөн шаарлар болгон. Ал жолдо соодагерлер кыйма чийме каттап турушкан. Кыргызстандын аймактарынан байыркы сактар менен усундардын дөбө мүрзөлөрүн жолуктурабыз. Байыркы түрктөрдүн таш менен тизилген бейиттерин, сепил менен курчалган эски шаар калдыктарын көрүүгө болот. Мындай жерлерди археологдор аныктап, ал жерге чалгындоо иштерин жүргүзгөндөн кийин гана казууга киришет. Казуу иштери өтө жооптуу иш. Жердин ар бир маданий катмарын бузуп албоо үчүн аяр тазаланат. Эстелик буюмдарга же адамдын сөөгүнө жеткенде щетка, бычактар колдонулат. Топурактын ар бир кочушу изилденет. Себеби шуру, сөйкө, шакектер, жаанын учтары топурак менен ыргытылып кетиши мүмкүн. Ар бир табылга сүрөткө тартылат. Табылга жөнүндө толук баяндама жазылат. Андан кийин лабораториялык анализден өтөт. Табылган ар бир буюм эстеликтери калыбына келтирилип, музейлерге коюлуп, тарыхтагы орду такталат. Мына көрдүңөрбү балдар? Силер үчүн үйгө тапшырма берилет. Сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. Заттык маданий эстеликтер, археология, археологдор, маданий катмар деген сөздөрдүн маанисин түшүндүрөт экенбиз. Өзүңөрдү текшергиле. Заттык маданий эстеликтер деген эмне? Жана алар бизге кандай маалыматтарды бере алат? Деген суроого жооп жазат экенбиз. Археология илими жөнүндө эмнени билесиңер деген суроого дагы жооп жазабыз. Акыркы маданий катмар деп эмнени түшүнөсүңөр деген суроого дагы жооп жазат экенбиз. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат, саламатта калгыла.